Саламатсыздарбы? Бул видеодо Excel таблицалык процессорунда кээде биз сандык маалыматтарды киргизгенибизде мындай түргө келип бизге көйгөй жаратат. Эми ошол көйгөйдү кантип чечебиз, же болбосо ошо сандын кадимки абалына кантип келтиребиз, ошол жөнүндө сөз болмокчу. Excel таблицалык процессор бул негизинен сандык информация менен иштейт. Жана ошо сандык информациянын да типтери бар. Азыр бизге могу көрүнүп турган тип бул экспоненциальный тип болуп эсептелет. Эми ушуну кадимки абалга кантип келтиребиз? Эми ушул сан жайгашкан бул d столбеси болуп эсептелет, d мамчасы болуп эсептелет. Ушул d мамчасынын аталышына могу d деген жазылган ушул жерге келип туруп бассак, бул ушул столбес же болбосо мамча жалпы белгиленет. Жалпы белгиленгенден кийин бул главная вкладкасында бул жерде общий деп турат. Эми дайыма эле бул общий болбошу мүмкүн. Ушул столбес кайсы типте болсо ошол жазылышы мүмкүн. Эми ушул жерге киребиз. Бизде азыр общий болуп турат. Демек ушуну числовойго келтиребиз. Числовойду басабыз. Числовойду басканда бул жерде үтүр менен ажыратылып, жана нолдор менен үтүрдөн кийин толукталды. Бизге үтүрдөн кийинки нолдор кереги жок. Аны жок кылуу үчүн бул жерде разряддарды көбөйтүү, ал эми бул жерде разряддарды азайтуу деген бар. Демек биз разряддарды азайтышыбыз керек. Үтүрдөн кийин канча ноль турса, демек ушул белгиге ошончо жолу басабыз. Азыр 2 ноль турат, демек бир жолу бассак 1 ноль жоголот, экинчи жолу басканда кийинки ноль жоголот. Биз каалагандай кадимки форматка келтирип алдык. Бул видео түшүнүктүү жана пайдалуу болду деген ишеничтемин. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат.